Да бир жолу саламатсыздарбы? Мына жаңыдан ойгонуп, жаңыдан бир стакан суудан ичип, өнүгүүлөрдү жасап биздин алдыбызга эми отуруштук. Кимди ойлонуп жатсаңыздар, албетте биздин конокторубуз. Бирок буга чейин биз өз оюндарыбызды ойнотууда болчубуз. Бишкек Петролиумга жана Аяна Эгембердиева, врач-стоматолог, биздин өздүк сертификаттарыбыз бар болчу. Ошол себептен ага чейин өнөктөштөрүбүз тууралуу 4 тырсабын бизге жазыңыздар деген мындайча айтканда тапшырмага биздин телекөрүүчүлөрдөн билдирүүлөр келди. 22-25 номер менен аяктаган абоненттин билдирүүсүн окуп кетели. 1 Бизде эми уна бар. 2 литр майы бар. 3 май куюучу жайлар көп. 4 бирок куйганга менин шартым жок. 5 кайдан тапсам ушундай. 6 унама жакшы май куйгандай. Айтмакмын бардык жаранга куюучу май куйганга. Петролиум май куюучу жайларда сүйүңдү табасың унага. Эң сонун жада калса кол чабуулар биздин телекөрүүчүбүзгө. Бишкек Петролиумга 10 литрдик майын сизге ыйгарабыз. Кийинки биздин абонентибиз 7006 номер менен аяктаган абонент. Бишкек Петролиум бизге сапаттуу майларды сунуш кылат. Унага таза жана жакшы майларды куят. Ар дайым уна ойнотуп белек кылып турат. Эң башкысы бул көңүл жана сапат дейт. Биздин телекөрүүчүлөр ушундай чыгармачыл адамдар экен. Эмесе биздин экинчи кызыктуу жана креативдүү жооп узаткан телекөрүүчүбүзгө 7006 номер менен аяктаган абонентти куттуктайбыз. Эфирден кийин сиздер менен байланышып, кайсы белекти, кайсы убакытта, кайсы жака келип кетсеңиздерди биз айтып беребиз, Ооба, биз болсо өз эфирибизди уланталы. Бүгүн биз медиа сабаттуулук тууралуу биринчи бөлүгүбүздө телекөрүүчүлөр менен кызыктуу маалыматтар тууралуу байланыштык, сөз түрдө айтып бердик. Азыр болсо бардык суроолорубузга биздин конокторубуз жооп узатат. Бүгүнкү биздин студиябызда Эркайым Алиева, 3 чекит медиа компаниясынын контент менеджери жана Зина Калыбек кызы, маркетолог, СММ жана пиар адиси. Кош келиңиздер, кутмандаңыздар менен. Чайдан алыңыздар, борсоктон алыңыздар, эч коркпоңуздар. Кандай бул жөнөкөй эле маектешип отурабыз да, Ооба, биздин телекөрүүчүлөрдөн жана деги эле Нурлан экөөбүз биринчи кезекте жөнөкөй жалпак тили менен айта кетиңиздерчи. Медиа сабаттуулук деги эле бул эмне? Зинайым. Медиа сабаттуулук азыркы учурда адамдар маалымат алып жаткан бүткүл булактардан ошол маалыматты туура анализдеп, ошонун калп экенин же болбосо чын экендигин аныктап, тастыктап, анан жеке өзү ой жүгүрткөндү билсе, ошону биз медиа сабаттуулук деп айтабыз. Жөнөкөй тил менен айтканда көпчүлүк адамдар айта кетишет, бул маалымат фейк же фейк эмес, жалган же чындыкка ээ болгон маалымат деп. Айта кетиңизчи, Эркайым айым, эмне себептен фейктер азыркы учурда биздин өлкөдө гана эмес, дүйнө жүзүндө аябай популярдуу болуп кетти? Негизи фейк жаңылыктардын пайда болушунун себептери ар башкача болот. Ар кимдин өзүнүн мотивациясы болот дегендейчи. Мисалы, кээ бирөө жаңылыштык кетирип, жөн жерден бир нерсени туура эмес айтып алып чыгып кетиши мүмкүн. Азыр маалыматтар өтө эбегейсиз, чоң ылдамдыкта тарайт эмеспи? Ошол себептен бир жаңылыштык кеткен сөз өтө бат тарап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн фейк жаңылык чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо шылуундар, мисалы, орусча айтканда мошенниктер деп коет. Алар атайын өзү кандайдыр бир максаттын артынан ээрчип, атайын ушундай жаңылыкты, фейк жаңылыктарды чыгарышат. Кээ бирөөлөр, мисалы, кээ бир адистер мындай абройлуу эмес, репутациясы анча жогору эмес сайттарда өзүнүн статистикасын көтөрүү үчүн ушундай жаңылыктарды, баягы кишини мынтип кызыктыра турган, дүрбөлөңгө сала турган жаңылыктарды чыгарып ийишет да. Ошол фейк жаңылыктардын чыгышы ушундай. Азыр негизи информациялык күрөш деп коет эмеспи? Маалымат мезгилинде жашап жатканда азыр ал маалымат өтө чоң курал. Медиа порталдар, негизи ошол жаңылык чыгаруучу порталдар, компаниялар бири-бири менен өтө чоң конкуренцияда. Анан ошол элдин көңүлүн алыш үчүн же болбосо өзүнө каттоолуучуларды көп чогултуш үчүн ушундай кадамдарга да барышы мүмкүн. Ошол себептен азыр фейк жаңылыктардын чыгышы ушуга байланыштуу. Эркайым, Зина, менде сиздерге мындай суроо болот да, бул медиа сабаттуулукту бир жактан үйрөнсө болобу же окуса болобу? Же өзүң эле үйдөн отуруп, кандай десек, анализдеп отурушуң керек?
Негизи медиа сабаттуулукту Великобританияда 1930-жылдан баштап үйрөтө башташыптыр. Биринчиден бул орто мектептерде башталыптыр, андан кийин чоң окуу жайларда дагы үйрөтүшөт экен. Жана ошондой эле мындай чоң мамлекеттерде Австралия, Дания жана Швецияда бул атай мындай кандай десем, ошону үйрөтүш керек, обязательно ушундай окуу экен да, сөзсүз, милдеттүү түрдө чоң окуу жайларда жанагы кичинекей балдар үйрөнүшөт экен да. Бирок азырынча тилекке каршы бизде Кыргызстанда мындай атайын курстар жок. Ошондуктан адамдар өзүлөрү үйрөнсө болот. Муну үйрөнгөнгө көп деле кандай десем, жөндөмдөр кереги жок, көп деле билимдер кереги жок. Болгону адам өзү жанагы маалыматты алып жаткан булакты текшериш керек. Ошол булакка биз ишенсек болобу? Кандай адамдар чыгарып жатат муну? Ошол чыгарып жаткан сайт же болбосо телевидениянын аброю кандай биздин чөйрөдө. Ошолорду текшерип жатып, анализдеп жатып, өзү деле мындай медиа сабаттуулугун жогорулатса болот да. Биз жакында гана өлкөбүз өтө оор кырдаалга туш болду деп айта алабыз. Жана Кыргызстанда медиа сабаттуулуктун дегеле деңгээлин билгибиз келип жатат да. Мисал келтирсек, ошол кырдаалга туш болгондо эмнегедир региондо жайгашкан жарандар кандайдыр бир жаңылыкка ээ болсо эле туура эмес кабыл алып калышат экен да. Көпчүлүк учурда мен дагы байкап калдым. Айтыңыздарчы, бул дагы ушул балким географиялык жайынан дагы байланыштуу, же болбосо ошол эле медиа сабаттуулуктун өздүк критерий сапаттарына ээ болбогондуктанбы? Кантип ушул деңгээлди көтөрүү керек? Негизи сиз туура айтып кеттиңиз, географиялык өзгөчөлүктөр деле бияктан чоң роль ойнойт. Себеби азыр аймактарда, чынын айтыш керек, ачык сөз, кээ бир аймактарда керек болсо каналдар тартпаган дагы аймактар болот да. Мисалы Wi-Fi жана интернет жөнүндө айтпаганда делечи, жөнөкөй телевизордогу каналдар тартпагандан кийин интернет булактары жөнүндө айтып деле, мисалы биз долбоор боюнча иштеп жатканда деле байкашыбыз боюнча обратная связь деген болот да, арткы кайтарым сүйлөшүүлөр болот. Ошондо кыздар балдар, мектепте окуган кыздар балдар айтып калышат да, жана азыр дистанциондук окуу болуп жатпайбы, андан кийин тапшырмасын жеткирүү үчүн, интернет аркылуу жиберүү үчүн алар тоого чыгып, бир өзүнчө жер болот экен да, ошол жерде эле байланыш болуп, ошол жерден сыртка баягы интернет аркылуу сырткы дүйнө менен ошол жерден эле байланыш алышат экен. Ушундай кыйынчылыктар бар. Албетте байланыш жагынан кысым болуп тургандан кийин баягы медиа жактан дагы сабаттуу болууга аяктан дагы кысым болот. Бул бир жагынан, бул биринчи фактор деп койсок болот. Экинчи фактор бул баягы үй тиричилик, айылда билебиз кандай жашоо, үй тиричилик болуп турат. Анан окружение деп коет го, ар түрдүүлүктүн жоктугу, баягы күндө эле жана день сурка деген сыяктуу болот го, орусча күндө эле баягы бир нерселер кайталана берет. Шаарда болбой эле бизде ар түрдүүлүк бар, ар кандай иш чаралар болуп турат жума сайын. Өздүк мындай өнүгүүчү, өзүң өнүктүрүүчү кандайдыр бир центр, борборлор бар, ийримдер бар, мисалы, биякта мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ал эми айыл жергесинде, аймактарда андай мүмкүнчүлүктөр аз. Ошол дагы бул бирден бир фактор. Жана ошондой эле бир факторун деп мен эсептейм. Бул адам биринчи жолу көргөн маалыматка көбүрөөк ишенет экен да. Ошондуктан фейк жаңылыктарды биринчи чыгарып ийгенге аракет кылышат. Анан бизде жанагы алыс аймактарда жашагандар же болбосо шаарда жашаган адамдар деле ошол биринчи жолу окуган маалыматты алгандан кийин, андан кийин алар башка маалыматты издегенге аракеттенишпейт да. Ошол көргөнүнө эле ишенип туруп эле анан башкаларга айтып баштайт. Алыс аймак жөнүндө сүйлөшө кеттик. Эми азыр сиздин оюңуздарды билгим келип атат да. Эмне кылыш керек ошол үчүн? Биринчи эле жаңылыкты окуп алып, ошого ишенбей калыш, анализдегенди баарыбыз деле билбейт экенбиз, ишенип калып атабыз деп атабыз. Эмне кылыш керек бул болбош үчүн? Сиздердин оюңуздарды. Негизи медиа сабаттуу адам эң биринчи кезекте ынтызар болуш керек. Любопытство деп коет го орусча. Бул бир нерсени окуп эле, бул алма курт баскан алма жаман экен деп, бүттү мен ушуну билем деп отуруп калбаш керек да. Эмне үчүн курт баскан алма, мисалы, жаман.
а балким анын жакшы жактары бардыр деген бир любопытство болуш керек да, башка жактан да маалымат алууга. Анан экинчи критерий бул скептицизм, же болбосо күмөн саноочулук деп коет го. Мисалы, ар бир айткан нерседен күмөн саноо керек болсо, өзүңдүн оюңа күмөн санашың керек да. Зина айтып кетти, биринчи окуган маалыматка ишенебиз, анан кийин адамдын негизи психологиясы боюнча эвристика доступности деп коет. Бул адамдын оюна кайсы ой биринчи келсе, адам ошону туура деп эсептейт да. Даже керек болсо өзүңдүн оюңа дагы күмөн саноочулук болуш керек да. А балким мен өзүм туура эмес ойлоп жаткандырмын депчи. Мисалы, көп учурда болот, күмүрлер, биз күмүр туткан адамдардын деле айткандарын туура деп кабыл алабыз го. Мисалы, күмүр биз үчүн муш да, анан кийин аны ар бир жасаган кыймылы, ар бир айткан сөздөрү биз үчүн мыйзам сыяктуу да. Мисалы, керек болсо күмүрүң дагы ошол бир маалыматты жөнүндө бир оюн билдирсе, керек болсо ошого дагы сен күмөн саноочулук менен мамиле кылып, башка жактан башка ойлорду угууга аракет кылыш керек. Мисалы, бир тараптуулук болбош керек да. Ар кайсы жактан, жана ынтызар деп коет атпаймынбы, ошо ар кайсы жактан ар кандай маалымат алууга дайыма аракеттениш керек. Жана ошондой эле критикалык ой жүгүртүү болуш керек адамда. Ал жана скептицизмге, любопытствого окшош эле, бирок ошол Эркайым айткандай, адам ойлонуш керек да, мен чын эле мен ойлоп жаткан нерсе бул чындыкпы же болбосо бул чындык эмеспи деп, ошондуктан ар кайсы булактардан ошол маалыматты текшериш керек. Жана ошондой эле мен ойлойм, бизде көп порталдар негизи көп эмеспи, өзгөчө интернетте. Ошол интернеттен жана фейк жаңылыктарды берип жаткан адам бир жолу байкаса, алардан отписка кылып, алардын маалыматты окуй эле коюш керек да. Ошондой эле азыр бизге мындай информационный век болуп аткандыктан көп маалыматты ошол жерден алып аткандан кийин биз өзүбүзгө гана жоопсуздук алышыбыз керек да. Мисалы, биз бир маалыматты алгандан кийин ал нерсени башка адамдарга мындай сен да ушуга ишен, ал мындай турбайбы деп башка адамды мажбурлап ошого ишендирбешибиз керек да. Өзүңө өзүң жооп берип, анан ошондой болуш керек. Биринчи кезекте жоопкерчиликтүү болуу керек. Мен деген YouTube баракчасынан эле байкадым, ушул темага бүгүнкү эфирге даярданып атканда бир семинар өтүптүр. Ошол семинарда кейркүлөр айтат, буну үйрөтүш керек. Келечек биздин кичинекей досторубуз болуп үйрөтүш керек. Бирөөсү айтат, мектептен башташ керек. Бирөөсү айтат, университеттен эле баштасак эле ошол эле жетишимдүү болот деп. Сиздин оюңуздар боюнча? Мектепте башташ керек. Керек болсо бала бакчадан деле башташ керек деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Себеби мектеп жаштагы, мектеп курактагы балдар эле эмес, азыр бала бакчага барган балдар деле телефон менен, гаджеттер менен колдонгонду билишет да. Албетте ата-энелер жагынан көзөмөл болот. Албетте жанагы ар кандай тиркемелери бар, программалары бар, жана баланын эмесине, гаджетине көзөмөлдө, контролдоо тиркемелери бар. Бирок алар жетишсиз. Анткени бала эгер ошол баягы тыюу салынган маалыматты, баягы орусча айтканда запретный плод сладок деп коет эмеспи, тыюу салынган эмени ал баары билгиси келип, башка балактардан, башка жактан ал күнү түнү ата-эненин көзөмөлүндө болбойт да, башка жактан ал бул маалыматты башка түрдө таап алышы мүмкүн да. Ошондуктан түшүндүрүү, билим берүү жак менен бул нерсе менен күрөшүү болот да. Ошондуктан бала бакчадан эле акырындап оюн түрүндө ушу медиа сабаттуулукту үйрөтсө жакшы болмок. Кыргызстанда албетте мындай программалар жок. Бала бакчадан мындай берген программаларды уккан эмесмин дерлик. Мектептерде деле мындай атайын ийримдер же болбосо курстар жок, бирок негизи болсо жакшы болмок. Кээ эле медиа сабаттуулукту ар бир адамдын кичинекей чагынан эле үйрөнүү керек деп биздин медиа эксперттер айтып кетишти. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, бул маалыматтардын баарын сиздер анализдештириңиздер. Биз болсо бир нече убактардан кийин жагымдуу маегибизди улантабыз. Фейк эмеспи деп?
Биз өз эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Эркайым Алиева 3 чекит медиа компаниясынын контент менеджери жана Зина Калылбек кызы маркетолог, СММ жана пиар адиси бизде коноктор катары келип, бардык суроолорубузга жооп узатууда. Жана учурда Зинайым сизге суроо узаткым келип жатат. Көпчүлүк адамдар социалдык тармактарда, телевидение, радиодон жада калса кээ бир гезиттерди окугандагы адамдар бар. Көпчүлүк учурда адамдар кайсыл жактан маалыматтарга ээ болушат жана кайсы жакта жалган маалыматтар көбүрөөк? Негизи 2017 жылы Сорос фондунан каржыланган изилдөө болуптур. Ошол изилдөөнүн негизинде 94% адамдар Кыргызстан боюнча маалыматты көпчүлүгүнөн телевидениеден алышат экен. Ошондуктан ошол телевидениеден алып жаткан маалыматты, жаңылыктарды көрүп жатканда адамдар эгерде ошол маалымат суроо жаратса адам көрүп атканда, анда аны башка булактардан дагы текшергенге аракет кылыш керек да. Бирок Азыр бизде деле алыс аймактарда башка булактарда текшергенге мүмкүнчүлүк да жок. Адам баласы өзү да жалко болсо да мүмкүнчүлүк да. Жалган маалыматтарды көпчүлүк учурда айта кетишет, социалдык тармактарда көп деп. Бул чындыкпы? Эми социалдык тармактардын дагы фейк жана фейк эмес порталдары бар. Ал аны 100% фейк деп деле айта албайбыз. Ошол негизи порталдар ошол постту киргизгенге акча алышат да. Эгерде ал порталдын өзүлөрүнүн кандай бир максаты жок болсо да, акча тапканга ошол фейк жаңылыктарды деле киргизе беришет. Эми балким кээ бир порталдар бир адамдын же болбосо бир уюмдан каржыланган болсо, ал бардыгы тең эле фейк болуп кетиши мүмкүн да. Келиңиздер, азыр биз Кыргызстанда болуп жаткан эң жалган маалыматтарды, фейк болуп резонанс чыгарган маалыматты алып, жана аны кантип чечмелөө керек экендигин сиздер менен азыркы учурда практика жаатында кылып көрөлү. Учурда Эркайым айым айта кетиңизчи, эң эле ушу резонанс алынган фейк маалымат кайсыл болуп жатат Кыргызстанда? Негизи баягы фейк жаңылыктар глобалдуу темада болгон фейк жаңылыктар аябай кишини дүрбөлөңгө салат да. Бул глобалдуу дегеним сөзсүз түрдө эле баягы аалам же планета жөнүндө эмес, бул Кыргызстан жөнүндө бир өлкөгө тиешелүү болгон темада мисалы. Ал эми азыр пандемия баарыбызга тажасаңар деле баары бир айтам. Анткени бардык фейк жаңылыктар, маалыматтар ушул теманын алкагында абдан көп тарайт. Мисалы, жакынкы арада эле 1-класстан 6-класстагы балдар офлайн окушат деген жарлык чыгып, анан кийин кайра токтотулуп калды го, онлайн эле окусун деген. Ошол убакта баягы чынын айтуу керек, фейк маалыматтар таркай турган эң бир чоң булак бул WhatsApp мессенджер. WhatsApp'тан баягы балдарды мектепке жибербегиле, биринчи толкунда эгер чоң кишилер урушса, экинчи толкунда жалаң балдар ооруйт экен деген фейк маалымат абдан баттырап кеткен. Анткени ата-энелердин өздөрүнүн чаттары бар эмес беле, группалары. Ошол бири-бирине жиберип отуруп, бардыгына тест тарап кеткен да. Анан бул жөнүндө саламаттык сактоо тарабынан, министрлигинен кандайдыр төгүндө болгон эмес, бирок логикалык ой жүгүртүү менен, мисалы критикалык ой жүгүртүү менен карап көргөндө атайын балдарды урутуу кандай акылга сыйбаган нерсе. Мисалы, ким кайдан билип коюптур, бул биринчи толкунда жалаң чоңдор ооруйт, ал эми экинчи толкунда кички балдар ооруйт деген жаңылыктын өзү кайсыл эмнеге негизделип чыккан белгисиз да. Бул жөн эле болгон имиш. Биз дагы буга чейин Нурлан кесиптешим экөөбүз талкуулаганда, ошол эле пандемияга туш болгон, мисалы, америкалык же болбосо Кытай элимпоздор атайын чыгарган же 5G толкундары менен байланыштуу вирус деп дагы көп айтып кетишет. Айта кетиңиздерчи, биринчи кезекте мен ушундай маалыматка туш болдум. Эмне кылышым керек? Сиз ал маалыматтын булагын биринчи кезекте карайсыз. Кимден келди? Мисалы, ал булагты мисалы жаңылык эгер сайттын шилтемеси аркылуу келсе, ошол шилтеме аркылуу кирип, ал сайтты өзүн карап көрө керек да. Бул сайтта кандай жаңылыктар негизи чыгарылып турат,
кандай мөөнөттө чыгарылып турат, даталар жазылабы, автору ким, баягы макаланы жазып чыккан автору ким, сайттын негизи репутациясы канча киши катталып окуйт экен, бул макала канча көрүү просмотру болуптур, ошолордун баардыгын байкап чыгуу керек. Анан темасына дагы көңүл буруу керек, анткени биз адам психологиясы ушундай, баягы кыйкырып турган баш тема болсо, ошону көрүп эле бизге кийинкиге жиберебиз да, ушундай болуптур депчи. Ал эмес, эгер чындап эле эгер ошол тема сизди кандайдыр бир дүрбөлөңгө салып, коркутат, мындай коркуу сезими же болбосо ачууну келтирген сезимди пайда кылдыра турган болсо, демек бул ошо фейк жаңылыктын бир белгиси да. Анан ошол эле теманы баягы эң жөнөкөй метод деп коет эмеспи, ыкма. Бул баягы эле Google байкеге тилкесине кирип, ошол эле теманы жазсаңыз, башка толтура маалымат чыгат, ошондой маалыматтар чыгыптырбы, кайсы порталдардан чыгыптыр, баягы репутациясы чоң, бийик болгон маалымат порталдар ошондой жазып чыгышыптырбы, ошол менен салыштырып көрүү керек. Анан дата дагы эң бир чоң критерий да, датасы. Бул маалымат качан чыккан? Мисалы болот, 2017-13 жылкы чыккан маалыматтар деле кайра актуалдуу фейк болуп кайталана бериши мүмкүн да. Анан негизи факт-чекерлер деп коет, ошо фейк маалыматтарды текшерген, негизи эле маалыматтарды текшерип турган адамдардычы, алардын өздөрүнүн негизи маалыматты текшерүү көп куралдары бар, бирок ошол журналист эмес, бул медиа чөйрөсүндө көп иштебеген адамдар, жөнөкөй эле интернет колдонуучулар үчүн эң негизги кеңештер ушундай да. Баш теманы байкаңыз, булагын байкаңыз, кимден келди, датасын байкаңыз. Анан баягы макаланын мазмунун байкаңыз. Макаланын мазмунунда далилдер барбы, факттар барбы, же жөн эле баягы биз британдык окумуштар айтыптыр деген бир мем болуп калганда, бул сөзчү баягы жөн эле эч ким тактаганын айтпай эле, ким эксперимент жүргүзгөнүн, ким кандай иш-чаралар жүргүзгөнүн айтпай эле, баягы иш кылса жаап коюш үчүн, кандайдыр бир доказательство бар деген сөздү кылыш үчүн британдык окумуштар айтыптыр деген эле сөз менен жазып кетишет да. Ушундай сыяктуу сөздөр барбы, же чыныгы факттар, чыныгы дата, чыныгы конкреттүү адамдардын аты жөнү барбы, конкреттүү аймактын аты барбы, ошонун бардыгын эске алуу керек. Неге менде мындай суроо болот да, эмнеге ушундай фейк жаңылыктарды чыгарышат, баракчалар, ушу порталдар? Эмне ушунчалык жакшы рейтинг көтөрүп береби? Аларга эмне пайда ушундан? Рейтинг көтөрүп берет, бул бир. Экинчиси болсо эми башка бир үчүнчү күчтөр деп коет эмеспи? Үчүнчү күчтөрдүн же башка бир адамдардын же болбосо уюмдардын өзүлөрүнүн максаты болот. Ошол выгода алыш үчүн ошондой фейк жаңылыктарды чыгарып ийишет. Адамдарды кандай десем контролдош үчүн дагы, ошо аң сезимине таасир этиш үчүн. Негизи өзүңүз деле буга чейин эле айтып кетпедиңиз, ал деген баары бир билинет да анан. Бул деген фейк экен. Андан кийин өзүңүз эле сиз айтып кеткениңиз, ал баракчадан чыгып кетип калдыңыз. Ооба, көп адамдар ошол чындыкка жетпей калган адамдар көп болот да. Ошону билген бойдон эле болду. Экинчи, үчүнчү жолу чындык маалыматты албай калышы мүмкүн да. Анан жана биз айткандай эле, биздин мээ негизи өзү биринчи алган маалыматка ишенип эле ошо жүрө берет да. Анан канча деле башка маалыматтарды алса деле ошол биринчи ой жүгүртүүсү ошо менен кала берет да. Ушул чын да деп өзүн мындай эмете берет. Бир мисалды да чече кетпейлик. Азыр фейк жаңылык Мирбек Атабеков жөнүндө болуп атат. Ошондон эле азыр карап туруп эле кантип билсек болот ошол фейк экенин. Зинайым, сиз мисалы ошол фейк маалыматка туш болдуңуз жана кантип кала алдыңыз, мисал келтириңиз? Мен эми жаман болдум, чынын айтканда, анткени Мирбек Атабеков акыркы окуяларга байланыштуу өзүн мындай жакшы алды. Жана мирный митингдер болгондо өзүнө жоопкерчилик алып, элдин астында чыгып, сүйлөп, мындай элге туура маалымат бергенге аракет кылып, элди тынчтантканга аракет кылып жатты. Анан ойлонуп көрсөк, бул фейк жаңылык кимге керек болчу? Мирбек Атабеков чындыгында ошентип айтты эле деп албетте суроо берип өзү адам, анан ошол маалыматтын жана жазган же болбосо айткан видеосун алып көрүш керек. Эгерде чын эле айткан болсо, анда
туура. Бирок андай видео же болбосо жазган эч жерде жазуусу жок болгондуктан кийин бул албетте фейк жаңылык. Эгерде адам ошондой фейк жаңылыкка туш болгон болсо, Мирбек Атыбековдун баракчасына кирип, ошол эмнелерди жазгандыгын текшериш керек. Ал өзү деле видео обращение кылбадыбы? Мен андай жазган эмесмин, айткан эмесмин дагы деп. Ошондуктан бул бир мындай үчүнчү күчтөргө выгодно болгон үчүн ошондой жаңылыктар келип жатат. Азыркы убакытка далилденди бул фейк маалымат деп. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, фейк жана фейк эмес жана медиа сабаттуулукту үйрөткөн дагы бир медиа компаниясынын контент менеджери 3 чекит дегендиктен долбоор тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, балким телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы жарандар келип, ал жакка кандайдыр бир маалыматтарга ээ боло алышат. Албетте, рахмат. Минута реклама дегендей. Үч чекит долбоору биз май айынан бери иштеп жатабыз. Негизи көп адамдарды кызыктырышы мүмкүн, эмнеге үч чекит деген аталыш депчи. Негизи биз үч чекитти көп жерден көрөбүз. Мисалы, сиз настройкаларды жөндөмдөрдү издегенде эмнени көрөсүз? Үч чекит. Бирөө менен жазышып жатканда сиз өзүңүз катты жибергенден кийин башка бирөө жазып атса эмнелер чыгат? Үч чекит. Негизи эле грамматикада деле оюң бүтпөй калганда эмнени коесуң? Үч чекит коесуң. Ошол себептен биз ушул көп элдин көзүнө көп көрүнгөн бир белги өзүбүздүн символ катары алганды туура көрдүк да, чтобы кечиресиздер. Бул адамдар баягы үч чекитти көргөндө бул айтылбай калган ой бар экен. Демек бул нерсенин артында да бирдеме бар экен, ойлонуш керек экен деген ошо ойго түртө турган белги болсун деп ушул аталышты тандап алганбыз. Негизи бул медиа сабаттуулук жана критикалык сынчыл ой жүгүртүү жана ушул жаатта иштейбиз. Анан биз соц тармактарда жайгашканбыз. Facebook, Instagram, YouTube'да дагы каналыбыз бар. Ал жерден ар кандай форматтагы видеолорду чыгарып турабыз, подкасттарды жаздырабыз кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде азыр подкасттар жаңыдан өнүп келе жатат. Ошолордун кошумчалықты кылып келип жаткан бирден бир компания бизбиз. Анан жакында баса айта кетчү нерсе, бизде марафон болот, онлайн марафон. Бул 18 жаштан 25 жашка чейинки негизи студенттер үчүн багытталган. Студенттерге кичине азыркы кыйын кырдаалда бир кандайдыр бир жардам берүү максатында платный акылуу стажировкага чакыруу негизинде биз онлайн марафонду өткөргөн жатабыз. Кеңири маалымат биздин баракчалардан таап алсаңыздар болот. Мен негизи эмнени байкадым айтайынбы? Эркайым пиар жагынан эң эле сол кыйын экен. Эмнеге дегенде башында эле бизге суроо берип отуруп эле медиа компаниянын атын 3 жолу айттырып болду. Жакшы. Бүгүн биз медиа сабаттуулук тууралуу талкуулап жатабыз жана бүгүнкү биздин студиябызда Эркайым Алиева үч чекит медиа компаниясынын контент менеджери жана Зина Кабылбек кызы маркетолог, SMM жана пиар адиси келип бардык суроолорубузга жооп узатты. Жыйынтыктоочу сөздөргө убакыт келип калыптыр. Эфирибиздин аяктаганына бир нече мүнөттөр эле калды. Ошондуктан айта кетиңиздерчи, медиа сабаттуу болууга эмне керек жана бүгүнкү биздин дейли интервьюбуздан жыйынтыктоочу сөздөр сизге, Зина. Көрөрмандар, азыркы учурда бардыгыңыздар байкап жатасыздар. Азыр маалыматтык күрөш болуп жатат. Бул жеке эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө болуп жаткан практика. Ошондуктан сиздер эгерде чоң орчундуу бир маалыматты алган болсоңуздар, ошону текшергенге аракет кылыңыздар. Ошол маалыматты башка булактардан карап көрүңүздөр, өзүңүзгө суроо бериңиздер, же болбосо өзүңүздөр ишенген адамдардан сурап көрүңүздөр. Эгерде ал адамдар бул кандай десем, суроодо көбүрөөк билими бар болгон болсо, жана ошондой эле жеке өзүңүздөргө жоопкерчилик алыңыздар. Анан өзүңүздөр дагы абайлаңыздар. Ар кандай бир туура эмес маалыматты таратып ийгенден дагы, же болбосо ошондой бир маалыматтык күрөшкө активдүү катышкандан дагы абайлаңыздар. Жана ошондой эле жанагы фейктерди жүргүзүп жаткан адамдарга дагы айтат элем, эгерде көрүп жаткан болсо, урматтуу биздин көрөрмандар, эми
өзүңүздөргө жоопкерчилик алыңыздар дагы бул дүйнөдө эми мындай жакшы кандай десем честно жашаганга аракет кылып ошондой фейктер менен байланышпай эле коюңуздар. Эркайым кыскача сизден. Мен албетте Зинанын айткандары баарына кошулам, анда кошумчалап кетчү нерсе ар бир көргөн уккан нерсеңизден күмөн санаңыз. Дайыма керек болсо өзүңүздүн оюңузга дагы күмөн саноо менен мамиле кылыңыз. Анан биздин долбоордун девизи менен жыйынтыктагым келет. Көрүп, билип, тактаңыз. Эң сонун. Мен мындай сөздөр менен жыйынтыктагым келип атат. Мурун ушакты ушак эместин батыр эт абалчу элек го. Ушак ишенбей эле калды. Жакшы, биз дагы сиздердин өз убактыңыздарды бөлүп, албетте бардык суроолорубузга жооп узатканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүзгө ушул жакшы жана туура маалыматтарды билдирип, биз менен чогуу болуп жүрө бериңиздер. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Эркайым Алиева жана Зина Кабылбек кызы медиа эксперттер келип, бизге бардык суроолорго жооп узатышты. Биз айта кетели, эгерде сиздер медиа сабаттуу болгуңуздар келсе, албетте сөзсүз түрдө ошол эле маалыматтарды тактап жана туура кабыл алуу керек. Айта кетчү нерсе, эгерде Кел чай ичели теледолбоорун биздин телекөрүүчүлөр түз эфирде көрүп, жана ошол эле Бишкек Петролиум же стоматологияга кандайдыр бир белектерге ээ болгуңуздар келсе, түз эфирде Любимый HD телеканалын таңкы 8-ден 10-го чейин көрүңүздөр. Башында айтып кеттик эле, досторубуз Кудайым буйрса көбөйүп атат. Досторубуз көбөйсө сизге белектерибиз да көбөйөт. Ошондуктан дайым биз менен болуп 508 400 100 номерде өзүңүздүн уюлдук телефондоруңуздарга Кел чай ичели долбоору деп жазып коюңуздар. Эмеси сиздердин кызматыңыздарда Нурлан Бишибаев жана Сезим Мамадеева болду. Кайрадан көрүшкөнчө күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.